Саламатсыздарбы достор. Сиздер эгерде экранда көрүп жаткан компанияны жакшы билсеңиздер, бул Nvidia компаниясы. Nvidia компаниясында биз негизи мен 2 жылдан бери бир 5-6 жолу гана сделка ачкам. Ушул аралыкта примерно ар бир сделкадан $200–300 тапкам да. $200–300. Бул компаниянын келечеги азыр аябай жакшы, мындай маанайда чечилип жатат. Давайте мен сиздерге азыр өзүмдүн анализиме таянып туруп прогноз берип кетейин. Анан ошол прогноздор аткарылганда мен кайрадан сиздерге эфирге чыгып талкуулап берем. Nvidia компаниясы бул фондовый рыноктогу эң объем көп жана келечеги дагы жакшы, инвесторлордун көңүлүн бурган чоң компания. Бул Nvidia компаниясы адамдарга кандай жардам берет жана биз кантип акча иштейбиз бул жерден? Кантип акча иштейбиз бул жерден? Азыр мен сиздерге примерно анализ кылып берем. Ошол бааларды мен күтүп жатам. Ошол бааларга келгенде мен дагы сделкага кирип, жакшы прибыльдарды алып чыкканга аракет кылып жатам. Келиңиздер, азыр менин анализим боюнча кандай болушу күтүлүп жатат. Негизи Nvidia бир жүргөндө аябай катуу жүрөт, анан бир консолидацияга түшүп калганда бир топ убакытка чейин баа бир жерде туруп калат да. Ошондуктан мындай учурларда иштеш керек же кандай учурларда иштебеш керектиги боюнча да маалымат берип кетемин. Азыркы учурда Nvidia эмне кылып жатат? Аябай күчтүү мындай импульстун артында пока мындай турат да бир жерде элечи. Мындайча айтканда 212ден 182ге чейин түштү. Давайте мен бул жерге бааны белгилеп кетейин. 212. Мынакей 212ден аябай катуу түштү 182ге чейин. 182. Мынакей 182ге чейин түштү. 00 болуп коеюн. 182ге чейин түштү. Азыркы учурда катуу түшкөндүктөн уже энергиясын түгөтүп алды дагы. Рынок баягыдай баланс чогултуу фазасына өттү да. Андан кийин уже мындай структура дагы бузулду. Бул маркеттин структурасы бузулгандыктан эми Nvidia өсүш үчүн жогорудагы кандайдыр бир күчтүү уровеньдерди жарып өтүш керек болот. Мисалы, биз анализ кылып жатканда бул жерде 188 жана 192 деген уровень бар. 188, 192. Примерно ушундай. Ал эми 181, 183 бул поддержка уровень. 181, 181 жана мына 182, 183 деген уровеньдер, булар поддержка уровеньдер. Ушул 3 уровень азыркы учурда поддержка уровень болуп жатат. Анан эми ушул диапазондон чыгыш керек да. Ушул диапазондон чыккан болсо Nvidia'нын чыныгы направлениясы билинет. Эгерде Nvidia 188-50, мына жогорудагы 188 деп уровеньдерди койбодумбу бул жердеги? 188 жана 190, 192 деген мына эки бааны, мына ошол эки бааны жогоруга ушул диапазонду сындырып чыккан болсо, караңыздар. Сындырып чыккан болсо, уже акция баасы өсүүгө даяр. Акция баасы өсүүгө даяр турат. Бул учурда рыноктун структурасы мына ушинтип өзгөрөт. Эми караңыздар, бул узак убакытка чейин өсө турган жанагындай трендти кармай, эң арзан кезинде сатып алып, бир аз кармап, бир жумадан кийин, 2 жумадан кийин кайра прибыльда жабышым керек дей турган болсоңуздар, примерно ошол 192 баалардан чыгышын күтүшүбүз керек. Эгерде 188ден жогоруга чыккан болсо, бир сааттыкка өтөлү.
Караңыздар. Эгерде мына бааны жарып өткөн болсо, анда биринчи тейк бул чыгат. Экинчиси бизде 205 историяга карай турган болсок, примерно 205 уровень бар. 4 саатка алып кирейин. Так. Мынакей 205. Андан кийин 212ге өсүү вероятности бар. Эгерде мындан дагы дальше өсүүнү уланта турган болсо, караңыздар, узак убакытка чейин Nvidia'га кармаган аябай жакшы негизи акциясы. Мындан дагы өсө турган болсо, жанакы маркет мейкерлердин жана инвесторлордун прогнозу боюнча 218, 225ке чейин көтөрүлүүнү күтүп жатышат. 218, 225. Ушул бааларга барат. Бул эми бизде лонг сценарий болуп жатат да. Демек бизде мына жердеги структура, маркеттин структурасын сындырып өткөн болсо, 188де 192, ошол эки чоң уровень бар. Ушул диапазондон чыкса, же мына диапазондон чыкса, лонг же шорт кетет. Ушул экөөнүн эки каналдын ортосунда турат. Бул жактан чыккан болсо, маркетте уже лонг. Эгерде мына астыңкы поддержканы жарып кеткен болсо, уже бул минимум шорт берет. Эми шорт сценарийлери кандай болот? Кандай учурда акциясы бир аз дагы түшүшү мүмкүн да? Бул жерде 183, 182, 181 деген уровеньдер турат. Мына ошол 3 катар уровень. Ушул жер уже улам төмөнгө карап кулап бузула турган болсо, анда шорт кайсыл жерге чейин барат? Давайте мен белгилеп коеюн. Так, 176, 176, примерно 178. Ушул бааларга келет. Так, андан кийинкиси 169. Историяда көрдүңүздөр да. Ушул жерде эмне кылган? Реакция кылып жогоруга карап кеткен. Примерно 172. Ровно 172. Эгерде мындан дагы түшүп кеткен болсо, өзүнүн сезону бар да, түшө турганчы. Так, мындан да түшө турган болсо 160. 160 жана 164. Мен бул уровеньдерди кайсыл жактан алып коюп жатам? Мына азыр мен 1 сааттыкта койгом, кайрадан 1 күндүккө алып келгенде, бул жерде баягы тынбай анализ кылып, тынбай сделкага кирип, дайыма рынокто отургандыктан биз уже билип калганбыз да. Азыр мына сиздердин көзүңүздөрчө 182 деген баадан түшүп кеткен болсо, биринчи 170 мына бааны айттык, 178, андан кийинкиси 176, андан кийинкиси 172, кийинкиси 169. Бул жерде фитилдер бар экен. 164, мынакей ушул жерге келип туруп калган. 160 ушул жерде кеп менен ачылган. Муну кайрадан 1 сааттыкта алып карай турган болсок, эми мен мынтип белгилеп алам. Именно диапазондон чыга турган жерлерди мен мынтип белгилеп алам дайыма. Так, ушуну сындырып кеткен болсо, анда шортко кетет. Кызыл жакта сындырып кетсе, ылдыйга кетет. Эгерде жогорудагы эң узун, аябай күчтүү сопротивленияны жогоруга сындырып кеткен болсо, анда лонгко кетет. Азыр бир аз ушунун ичинде консолидацияда энергия чогултуп жатат. Ушундан төмөнгө кулаган болсо, уже шорт. Караңыздар. Бул жакта шорт. Минимум 169га чейин барып келиши мүмкүн. Эгерде мына эки уровеньди жогоруга пробой жасаган болсо, анда примерно караңыздар. Мына ушул уровеньдерге 205, 212, 218, 225
бааларга баруу вероятность аябай чоң. Анткени Nvidia акыркы учурда аябай көп жаңылыктар чыгарып жатат. Сиздер дагы ушундай акцияларга хотя бы бир үчтүк менен болсо дагы алып иштейп, күнүмдүк эмеде форматта иштейм десеңиздер, мындай анализ кылганды үйрөнүп алсаңыздар болот. Бул жерде только инвестиция жана депозитти өстүрүү боюнча толтура маалыматтар бар. Катталыңыздар, эгерде менин анализим иштеген болсо, кайрадан бул жерге YouTube каналыма жүктөп коем.